Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тажикстан тарап Баткендеги кагылышуу учурундагы эки тараптуу келишимде Ворухка унаа жол менен кирүүгө мүмкүнчүлүк алышканын жарыялады. Садыр Жапаров бүгін 6 майда Баткен облусунун Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдыбалына капсула салды. Чүйдүн Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмү 5 майда уурдалган кызды издеп жатат. Ворухка коридор берилдиби? Тажик тарап менен кол коюлган протоколду Тажик жалпыга маалымдоо каражаттары ачыктады. УКМК башчысы эч кандай коридор берилген жок дегени соц тармакта тарап жатат. Бирок коомчулук аң-таң болуп расмий маалымат күтүүдө. Протокол боюнча 24-27 жылдардагы карта менен иш алып барылмакчы. Кененирээк алдыдагы сюжет. Өмүрбек Субаналиев Баткен облусунун губернатору кызматынан кетти. Себеби ачык айтылбаса дагы Баткен окуяларына жол бергендиги үчүн эки аким менен кошо кызматтан кетти. Ошол күндүн эртеси Субаналиев кол койгон кыргыз-тажик ортосундагы ок атышууну токтотуу боюнча 4 пункттан турган протоколдун оригиналынын фотосу чыкты. Ар бир кылган ишин шардана кылып мактанган өкмөт бул жолу кылгылыкты кылып коюп унчукпай отурган. Эртеби кечпи баары бир билинмек. Субаналиевчилер чыгарды. Чамасы муну Субаналиевдин эмгеги бааланбай калды деген таризде анын бошотулушуна нааразы болгон топ анын жасаган чоң эмгеги катары көрсөткүсү келди. Президент келди. Садыр Жапаров. Бүгін 6 майда президент Садыр Жапаров Баткенге барды. Баткенге бара турганы кыргыз коомчулугуна белгилүү эмес эле, тажиктерге белгилүү экен. Бул да болсо алардын чалгын кызматы жакшы иштээринен кабар берет. Жапаров Баткенге бараар алдында Тажикстандын мамлекеттик кабар агенттиги Ташиев кол койгон протоколду жарыялады. Маңызы 1924-27 жылкы комиссиянын 89 жылкы документтери менен иштөө, Ворух анклавына барчу альтернативдик жол куруу. Ворух азыр анклав болуп турат. Тажиктердин планы боюнча аны өздөрүнө кошуп алыш керек. Сох анклав болуп турат. Өзбектердин планында аны кошуп алыш керек. Тараптар азырынча Ворухтан кыргыз айылдарына кирбеген объездной жол салабыз дешүүдө. Эң негизгиси маселени чечүүнүн бул модели. Сох маселеси каралганда өзбектер үчүн күчтүү аргумент болот. Кыргыз бийлиги тажик тарап тараткан протокол боюнча али үн ката элек. Мындай олуттуу келишим тууралуу биринчи тажик жалпыга маалымдоо каражаттарынан кабардар болгон кыргыз коомчулугу эгерде 24-27 жылкы документ боюнча чечилсе, анда Жергетал, Мургап Афганистандын аймагына чейинки бөлүгүн кайтаруу жагындагы чечүү керек дешүүдө. Ал эми бийлик элдин бүйүрүн кызытпай, сырдуу протокол боюнча тез арада түшүндүрмө бербесе, элде ар кандай ойлор жарала берет. Тажикстандын бийлиги 28-29-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу жаңжалда көз жумган жарандарынын расмий санын жарыялады. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Согди облусунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кагылышта 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгон. Ошондой эле жергиликтүү бийлик набыт болгондордун үй бүлөлөрүнө жалпы суммасы 700 000 самони же 5 миллион 200 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөндүгүн билдирди. Жалпысынан өкмөт каза тапкандардын жана жарадарлардын жакындарына жардам катары 3 миллион сомони бөлгөн. 28-30 апрелде жана 1 майда Кыргыз-Тажик чегарасында болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашууну жарааталды. Садыр Жапаров бүгін 6 майда Баткен облусунун Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдыбалына капсула салды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ошол эле жерде мамлекет башчысы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин жүрүшү тууралуу айтып берди.
Садыр Жапаров чегара анын ишиндеги эң артыкчылыктуу маселелердин бири экенин, анткени мамлекеттин коопсуздугу чегарадан башталаарын белгиледи. Президент жабыркагандарга колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө айтып жатып, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон, жабыркагандарга 50 миңден 100 миң сомго чейин кенемте төлөнөөрүн, ал эми үйлөрү кыйрагандардын баарынын турак жайлары бекер калыбына келтирилерин айтты. Кыргыз бийлиги 2021 жылдын 1 апрелинен тарта үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлеринин айлык майынасын 100%га көтөрүү тууралуу убадалаган. Көпчүлүк бул маалыматты түзмө-түз түшүнүп, 20 миң сомдук айлык майынаны 40 миң сом болот деп элестетишкен. Иш жүзүндө андай эмес экенин жаңы айлык майыналарын алган медкызматкерлер 24 KG агенттигине айтып берген. Врачтардын негизги айлык акысы көптөгөн жылдар бою 5 миң сомду түзүп, ага кошумча категориясына, тажрыйбасына, тоолуу аймак категориясына жана башкаларга кошулуп эсептелинип келген. Андан сырткары 2018 жылдан тарта үй бүлөлүк дарыгерлер гипертония жана сахар диабетине байланыштуу профилактикалык иштер үчүн кошумча акча каражаттарын алып келишкен. Кошумча каражаттарды кошкондо үй бүлөлүк дарыгерлер орто эсеп менен 24 миң сомдун тегерегинде айлык алып келишкен. 2021 жылдын 1 апрелинен тарта негизги 5 миң сомдук айлык акынын 10 миң сомго көтөргөнү менен кошумча индикаторлорго төлөнүүчү акыны алып салышкан. Мунун кесепетинде 40 жылдык эмгек акысы менен 28-29 миң сом акы алып келген врачтар апрель айында 24 миң сом алган. Көпчүлүк дарыгерлер 5 миң сомго чейинки айырма дароо байкалгандыгын айтышууда. Жыйынтыгында майына 100%га жогорулаганы менен колго тийген акча мурункуга салыштырмалуу 5 миң сомго чейин азайган. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Бишкектеги былтыркы 5-6 октябрдагы окуяларга байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Молдокматов Азаттыкка өзү билдирди. Ал ушул эле күнү 6 майда кечке жок 9 октябрдагы окуялар тууралуудагы сурак берерин билдирди. Былтыр 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент отурган имаратта атайын кызматты басып алышып, абактарда отурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен. Чүйдүн Аламөдүн райондук ички иштер бөлүмү 5 майда уурдалган кызды издеп жатат. Күч кызматкерлери кызды уурдаган эркектин тег жайын тактады. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, 26 жаштагы кызды 5 майда түнкү саат 11-лерде Лебединовка айылындагы супермаркеттин жанынан белгисиз кишилер Toyota Estima унаасына салып кетишкен. Милицияга 6 майга караган түнү кыздын сиңдиси арыз жазган. Кыргызстанда кыздарды көбүнчө турмуш куруу максатында зордоп ала качышат. Каршылык көрсөткөн кыздар өлтүрүлгөн учурлар 2018 жана 2021 жылы катталды. Турмуш куруу максатында кыз уурдагандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 29 апрелде коомдук талкууга чыгарды. Анда кыз уурдагандарды 12-15 жылга чейин камоо сунушталган. Эгерде кыз 18 жашка толуу элек болсо, камак жана 300 миң сомго чейин айып пул каралган. Азыркы мыйзамдар боюнча кыз уурдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Оштун Кара Суу районунда Төлөйкан айыл аймагынын Учар айылынын тургундары менен Папан айылынын тургундары 2 гектардан ашуун жерди талашып жатышат. Жер Төлөйканда жайгашкан. Учар айылынын 11 тургунунун үлүш жерин Папандан келген 10дон ашуун үй бүлө айыл өкмөттүн мурдагы башчысынан сатып алгандыгын айтышууда. Алар сугат жерге там салып алышкандыгы белгиленип, эки тарап соттошкон. Ош облустук соту жерди үлүш ээлерине кайтаруу боюнча чечим чыгарган. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.